Президент Садыр Жапаров бүгүн өлкөнүн Конституция күнүндө Конституциялык сотко барды. Имарат менен таанышуу учурунда Конституциялык соттун төрагасы Эмил Өскөнбаев мамлекет башчыга сот бийлигинин жогорку органдарынын иши, сот өндүрүшүнүн процесстери, сот системасын санариптештирүү жана башкалар жөнүндө айтып берди. Өлкө башчы жарандарды кабыл алуу жайында, китепкана фондунда, жыйындар залында болуп, ал жерде конституциялык контролду жүзөгө ашыруучу сот бийлигинин жогорку органдарынын ишине кошкон салымы үчүн жана Конституция күнүнө байланыштуу кызматкерлерге бир катар сыйлыктарды тапшырды. Андан соң Садыр Жапаров Конституциялык соттун кеңешүүчү бөлмөсү менен таанышып чыгып, каалоо тилектер китебине эстеликке жазуу калтырды. Ошондой эле мамлекет башчысы Конституция күнүнө арналган жалпы республикалык сынакта жеңүүчү болгон 3 студентти жеңиши менен куттуктады. Имарат менен таанышкандан кийин мамлекет башчысы иш-чаранын катышуучуларын жана өлкөнүн бардык жарандарын Конституциянын кабыл алынгандыгынын 29 жылдыгы менен куттуктады.